Саламатсыздарбы спорт көрмандары, НТ спортто спорт тайм берүүсү кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев. Ийкемдүүлүк бул каарды да, катууну да жеңет. Бул сөз албетте биринчи кезекте дзюдого таандык. Себеби мына ушул дзюдо спорттун түрү бул жаш болгону менен өзүнө ичине өзгөчө ушундай бир философияны камтыган спорттун түрү болуп эсептелет. Андыктан биз бүгүн студияга дал ушул спорттун түрүнө өзүнүн өмүрүн арнап келе жаткан конокторду чакырганбыз. Кош келипсиздер. Алгач тааныштырып алсак, бул Бекбо Апышев 60 килограмм салмак чембирдигинде Кыргыз Республикасынын чемпиону. Ошондой эле Умарбек Амиражанов бул Азия чемпионатында коло медалдын ээси болгон. Жана Азамат Абдурасулов бул эл аралык даражадагы калыс, континенталдык деңгээлдеги калыс. Алгач сөзүбүздү мына ушул жакында болуп өткөн окуядан баштасак, Германияда Дюссельдорфто чоң турнир өттү. Бул чоң шлем деп аталышта. Ушул турнирде мунун кадыр баркы кандай, жана Кыргызстандан 7 спортчу барды, алардын абалы кандай болду? Ийгиликтери. Саламатсыздарбы? Быйыл ушул өзү биздин Кыргызстандан 5 спортчу барган. 66 килограммга 73, 100, андан кийин плюс 100 килограмм салмакта болгондорго мындай гранд-сламдар жылдын башында болот. 5 гранд-слам болот да. Бул Европадагы эң күчтүү турнирлердин бири. Бирөөсү Парижде болгон, Париждеги бүттү, азыр Дюссельдорфто да. Ал жака бүт эле дүйнө жүзүндөгү спортчулар келет, олимпиаданы уткандар, олимпиаданын призерлору. Ошондуктан өзүңүздөр билгендей эле биздин Токтогонов Бекболот плюс 100 килограмм салмактагы 3-чү орунга ээ болду. Өзүнүн эле атаандашын, өзүнүн жердешин, өзүнүн бир эле командада машыккан Юрий Карковецкийди утуп алды да, 3-чү орунга. Демек 3-чү орунга экөө беттешип калды. 3-чү орунга экөө беттешип, мындай биздин тарыхыбызда мындай окуя болгон эмес. Бул биринчи жолу болуп атат да. Ушундай демек Кыргызстандагы дзюдодо өзүнчө бир державалардын катарына кирип бараткандан кабар береби? Ушундай чоң шлем түркүмүндөгү беттеште ушундай эки кыргызстандык бири-бирине каршы беттешип калганычы? Ооба, билдирет. Анткени биздин азыр президент Көлбаев Жолдошбек Асанбекович көптөгөн ушул эл аралык деңгээлдеги федерациялар менен, жанагы Международный федерациянын президенти менен Мариус Визер менен дагы ушундай көптөгөн мелиштер болуп турат. Жылда Парижге гранд-сламга барып, жолугушуулар жүргүзүп, мисалы кандайдыр бир гранттарды, кандайдыр бир мисалы сбор болсо, ошол жака биздин спортчуларды жөнөткөнгө, апаранга аракет кылып атат да. Бул ошондо бул чоң шлем түркүмүндөгү беттеш Кыргызстандын азыркы курамы үчүн, Кыргызстандагы спортчулар үчүн алгачкысы болду 2018-жылдагы. Алдыда да кандай турнирлер бар, же алгачкысы эмес беле бул? Буга чейин ошол биринчиси болду. Ошол биринчилердин буга чейин алар сбор өтүп, Чолпон Ата шаарында өтүп даярданып, ушуга барышты. Ошо Токтогонов Бекболот 3-чү орунга ээ болгонго биз аябай кубанычтабыз. Анткени гранд-слам деңгээлиндеги акыркы жолу ошо Юрий Карковецкий 2013-жылы Москва шаарында өткөн. Ошондо 3-чү орунга болгон да. Биз дагы Болот Токтогоновду жеңиш менен куттуктайбыз, жалпы НТ спорт каналынын жамааты. Бул чоң ийгилик. Эми ошол беттеш бүткөндөн кийин маалыматтар боюнча алар ошол жакта Германияда же Түркияда машыгууларын өткөрө турган болду да. Алар кайсыл турнирге даярданып атышат? Эми мисалы ошол ар бир эл аралык деңгээлдеги, чоң деңгээлдеги турнирлер бүткөндөн кийин ошо сборлор болуп турат. Аякта сбор болгондо ошол жактагы мисалы башка дүйнөнүн мен деген спортчулар менен тирешип, күч сынашып, күрөшүп, анткени ошол максатында уюштурулат да. Анткени эртеңибиз бүскүн эле ошол эле балдар менен кайра эле жолугат да. Ошого мисалы анализдеп, көрүп, кандай ыкмаларды кылат, өзүнүн күчүн сынап, ошондо кийинки жолугушканда ошого даяр болуш үчүнчү. Ал жакта демек жакшы ошондой машыгууларды өткөрүп келет экен. Кыргызстандагы турнирлерге кайрыла турган болсок, жакында жаштар арасында болду. Могу бизде Бишкекте ошондой эле Түркиядан команда келип, ушундай жеке беттештерди. Түркия менен Кыргызстандын командалары бири-бири менен беттешти. Ошол ал турнирлер кандай өттү? Ошол
азыркы 2 жыл болду ошо түрктөр менен дагы аябай тыкыз мамиледе дос болуп ошол турнирлерге барып, алар бизге келип ушул бул ошо 3 спортчусу келди, кичинекейлер, жаштары 2004-2003 жылкы балдар. Эми бул кандай десем, достук турнир болду да, ошол команда бири-бири мененчи. Ошол мисалы Измир шаарынан келишти алар, Турциянын Измир шаарынан. Измир менен Бишкектегилер жолукту. Измир менен ошондо Бишкектегилер жолукту. А Кыргызстан чемпионаты качан өттү эле? Бул сезон деп 2017-2018 бир сезон болуп эсептелеби же ушул Кыргызстан чемпионаты 2018 деп өзүнчө эсептелеби? Ошо 2018 жылга карата да. Карата өттү. Ошо мисалы 2018 жылы утса башында, жылдын башында, ошо 2001-2 орунга ээ болгон балдар ушул жылда боло турган, ушул жылдын аягына чейин боло турган турнирлерге баарына ошолор эле барышат да. Ошол бизде Бекбол Апышев 60 килограмм салмакта мына Кыргызстандын чемпиону болдуң, куттуктайбыз. Бул турнир кандай болду? Атаандаштык кандай болду? Ошол сен чемпион болгондо. Ал жакта Отар Бестаев деген биздин номер 1 болсо керек эле, буга чейин. Фаворит болчу, главный фаворит. Ошондой атаандаштык күчтүү болду. Менин салмагымда адамдар аябай көп болду эле. 64 киши болду. Ошон биринчи орун алыш үчүн 6 киши менен күрөштүм. Бул получается 6 кишини уттум. 64төн бир финалдан баштадың ошондо. Ооба. Утуп келип эң аягында кайсыл баскычта сага оор болду? Билбейм, мага оңой эле өтүп кеттим. Чынын айтканда өзүм деле таң калдым. Ишенимиң бар беле ошол? Ишеним бар болчу. Мен бирок ушу залыхат финал Отар менен настрой коюптум да. Экөөбүз залыхат финал жолукмакпыз. Бирок тилекке каршы мага жетпей калды. Ал жада калса Отар Бестаев жарым финалга да жетпей калды. Жарым финалга жетип утуп калды да. Анан мен башка бала чыгып калды. Аны башка Бакытжан Жуманазаров деген бала утуп алды. Сен финалда ким менен беттештиң? Амангелди уулу Керим деген интернаттын баласы менен жолуктум. Кандай болду атаандаштык? Сен жанында деле көп нерсени байкаган жоксуң. Байкаган деле жокмун. Эми башында кичине кармаштык момент келди. Азамат, анан ушул ийгиликке чейинки мунун артында албетте спортто талыкпаган эмгек, дисциплина, канчалаган убакыт керек болот да. Кандай машыгууларды өткөрөсүң? Каякта өткөрөсүң Бишкекте? Бишкекте мен 2 жерде тренировка кылам. Спартакта жана ошондой эле Дзигаракана деген залда, өзүмдүн залымда. Спартакта сборный составда, а тиякта өзүмдүн жеке тренерим менен. Ошол жакта машыгып келдиң. Эми сен биринчи орунду алдың. Быйылкы жылга сенин максатың кандай? Кайсыл турнирлерге катышып, канчанчы орунду алайын дейсиң? Эми буюрса, азыр биринчи турнирина Гран-при Анталия болот, апрелде буюрса, ошол жака алып барабыз деп атышат. Ошол жака даярданып атабыз. Андан кийин Азиатские игры бар августта. Мир бар, ошол буюрса, ошол соревнованиялардан, турнирлерден жакшы деңгээлде выступать эткенге аракет кылам. Мисалы үчүн бизде мына Евгений Тимофеев деген кышкы Олимпиада оюндарына баратканда айтты да, мен мыкты 40 спортчунун катарына кирсем, ошол жакшы көрсөткүч болот депчи. Ал алдын ала айтты, мен медаль алып келем депчи. Сен ошол дүйнө жүзүндөгү атаандаштарыңды салыштырып көрө турган болсоң, кандай байгелүү орунга аракет кылганга мүмкүнчүлүк барбы? Ал мүмкүнчүлүк ар бир адамда бар. Просто өзүңдү морально даярдаш керек. Не только физически, а технически, морально даярдасаң, психически сынып калбаш керек да башында эле. Күйүп кетпеш керек. Коркпош керек, ал сага окшогон эле адам, эки колу бар, эки буту бар. Андан эчтекесин сүрдөп эле коюш керек. Демек, психологиялык жактан сенде маселе жок, буюрса, э? Буюрса. Албетте сага ийгиликтер каалайбыз. Буюрса, мына ушул Азия оюндары ал август айында болот, эгерде жаңылбасам. Ал ушундай Кыргызстан биздин мекендештер күткөн чоң ири мелдеш болот. Ошондой эле Умарбек Амираджанов бул 90 килограмм салмак чен бирдигинде Азиянын чемпионатында коло медальга ээ болдуң. Куттуктайбыз. Рахмат, жон. Кандай өттү сенде ушул? Бул соревнование биринчи жолу биздин тарыхыбызда, Кыргызстаныбызда болот, Азия чемпионаты. Ушундай соревнование абдан высший уровенде өттү, жакшы эме болду, баарыбызга жакты. Перед соревнованием сбор болду, ошо сборлор даярданып, акырындан ошо ийгиликтерим ошо
болуп аткан Азия чемпионаты. Сборду Кыргызстанда эле өттүңөрбү ушул машыгууларды? Эми Чолпон Атада өттүк. Чолпон Ата шаарында ошо бир месяцче, бир ай болду ушунда өткөнүбүзгө ошо көлдө. Анан даярданып келип ошондо Кыргызстандан байгелүү орундарды дагы кимдер алды? Мырзаев Адил биринчи орун алды. Ал Мырзаев Адил, Айбек уулу Кубанычбек ал деле 3-чү орун алды. Дагы Илишбек уулу Нурсалим ал 2-чи орун алды ошо. Сен буга чейин кайсы салмакта аракет Күрөшүп жүргөн? 90-да эле күрөшүп жүргөм мен сизде эле. 90 ошо жаш кезимен помпошкирак болгом ошого. Бул жана ген аркылуу болсо керек, ата энең дагы ушундай. Юбилейбиз чоң болуп, баарыбыз чоң. Бекбол айтып атат, 64 атаандаш болду депчи. 90 килограммда сан азыраак болсо керек, э? Сан азыраак болду, бирок кыйын. Тоже морально, психически даяр болуш керек да. Мен канча 4 жолу күрөштүм. Биринчи круг меники свободный болчу. Экинчи круг мен Корея эме менен байланыштым, спорт эмеси менен, палван менен. Аны уттум. Андан кийин казак палван менен күрөштүм. Алга утулуп калдым мен. Ошол жарым финал болчу, э? За убакыт финал болчу ал. Ошо анан 3-чү местага эме менен күрөштүм, өзбек палван менен. Аны уттум буюрса, жакшы. Ушундай сен өзүң байгелүү орунга илинип жүргөндө, мисалы үчүн кандай карайсың? Күмүш медалга караганда коло медалды алган көбүрөөк рахат алып келет дейт да. Финалда утулуп калган ал эме мындай обидно болот да. Финалга кирдиң деген уже биринчи место алыш керексиң да ал жерде мындай как положено. Утулуп калган уже болбой калат ал жерде. Демек финалда экинчи орунду мындай өзүнөн өзү эле келип калат, үчүнчү орунду сен аракет кылып күрөшүп утасың. Күрөшүп утуш керек ал. Ошо ал жерде сүйүнөсүң да. Ошо как первое место болот. Первое место лучше всё равно. Албетте биринчи орун бардык спортчулардын каалаган, бирок ушундай көбүнчөсү жанагы секичеге чыгып медалдарды тапшырып аткандачы ушундай таасир калтырат да. Экинчи орунду алган атлеттин мындай маанайы бир аз башкачараак болот да. Биринчи менен үчүнчү орунду алгандар мындай жылмайып тургандайчы. Ошондой. Анан эми Кыргызстанда дзюдо федерациясы чындыгында эң мындай кадыр барктуу федерациялардын бири. Бул түрү Кыргызстанда массалык түрдө мындай жайылган да. Мындай федерациялар бизде аз эле, спорттун түрлөрүчү чындап келгенде. Анан эми ушунун муун алмашып, толукталып туруш үчүн ушундай жаштар жаңы муун кандай келе жатат? Жакында Кыргызстанда ушул турнир өттү, Мурда Жанек Баатыр деп өтсө, ошонун атына. Азыр менин оюмча ушундай ачык чемпионат болуп, бир аты башкачараак болуп өтүп атат да, ушул жаштар катышып. Кандай ошол? Бизде ошол жылына эле ар бир майрам сайын фестивалдар болуп турат. Фестиваль жүдө мисалы 23 февраль, 21 март, 1 июнь ушундай сыяктуучу. Көп жок дегенде 400 анан 500 катышуучу болот да андай фестивалдардачы. Ошол Тосордо 2010-жылдан баштап ошо Жанек Баатыр деп Бакыт Кыдыралиев ошол кандай десем өзүнүн инициативасын көрсөтүп ошол турнирди өткөзүп баштаганда ошо 2010-жылдан бери 8 жыл болду. 8 жылдан бери өтүп турат. Андан кийин былтыр өзүңүздөр да билгендей тарыхта биринчи жолу чемпионат Азия болуп, бизге ушундай Азиянын ачык кубогу берилди. Эми бул жыл сайын өтүп турат. Бул дагы чоң жетишкендик. Жыл сайын Бишкекте өтүп турат. Бишкекте Чолпон Атада өтүп турат. Чолпон Атага беришти. Андан кийин 18 жашка чейин, андан кийин 23 жашка чейин эки жаш курак боюнча. Эми ошол азыр календарда 18 жашка чейин июньда турат, 21-22 июньда. 23 жашка чейин болсо 23-24 июньда болот. Анан демек жаштардын деңгээли кандай байкалат? Сен калыс катары, калыс кылып жүргөндө. Мисалы үчүн дзюдодо мындай эмеспи? Жеңилсең чөкпө, жеңсең мындай боюң көтөрүп кетпе дегендейчи. Бир ушундай маани бар да, негизи философиясы ушундай болуш керек. Анан мен ушул жаштардын көрүп калганда, утулуп калганда кээ бир спортчулар аябай кайгыргандарын көрдүм эле да. Же болбосо дагы ушунчалык сүйүнүп ушул жаштардын дымагы канчалык азыр жалпы Кыргызстанда?
эми ошо кээинки жаштар утулуп калса кандай десем, наоборот барып ошол утулуп калган ыкмасын көрүп, видео тасманы көрүп, кандай катачылык кетиргендерин көрүп, андан кийин анализдеп, анан кийинкисинде ошондо ката кылбаганга аракет кылышат да. Негизинен ошол кичинекей жаш курактагы балдар канчалык тез ошо мелдештерге чыгып турса, ошончолук тез өсөт да. Практика көбүрөөк керек. Практика көбүрөөк керек. Эми мисалы башында 1 жылдай залда машыгат, ыкмаларды үйрөнүп, кичине эме кылып, андан кийин 1-2 жылдан кийин мелдештерге чыгып өзүн сынаш керек да. Залда отуруп, мисалы залдагы балдар утура берсең анда деле болбойт го дейм, анткени чоң деген мисалы могу биздин студияда отурган балдардай ийгиликке жетишиң келсе, анда көптөгөн мелдештерге чыгып өзүңдүн күчүң сынашың керек да. Ушу бизде көптөгөн күйөрмандарда суроо туулат да, мисалы үчүн жаш балдарын дзюдого бергиси келет. Анан ушул жаш балдарга биринчи эң маанилүүсү физикалык жактан даяр болгонубу же психологиялык жактан даяр болгонубу, ушул суроо кызыктырат болуш керек да. Эми Айтайын дегеним, чемпион болду, аябай ушундай кубанып, анан кийинки турнирге ал начарыраак даярданып, ушундай психологиялык жактан бир доо кетпейби дейм да. Негизги мааниси эмнеде ушул жаш балдарды дзюдого алып келгенде? Жаш баланын желаниясы болуш керек да. Биринчи очередь ошо. Желаниясы болсо, ошо буюрса утат ошо. Мисалы үчүн сага кайрылсак да, сен канча жашыңда баштадың эле? Мен 2009-жылы келгем, ошондо мен 2-класста так ондо болуп калгам ошондо. 2-классында баштадың. Ондо ошондо 2-класстын конце келгем, ошо мен байкем алып келген. Ошо биринчи менде окшошкон эмес дзюдочу, мындай жагымда көп деле жаккан эмес да өзүмө мындай. Анан биринчи соревнование чыгып буттум эле, ошондон кийин тартып кетти анан. Демек, ошол күндөргө кайрылып келе турган болсок, сенде ошол сезимдер пайда болот, жанагы утканың, анан ошондон дем күч алып, дем күч, желание болуп, ошо мотивация болуп, ошондой. Эмкисинде уже финалга кириш керек болот. Цель уже дагы өйдөрөөк көтөрүлөт. Анан сиз айткандай физически же морально деп атпайсызбы? Экөө тең керек. Бирок физически даяр болуп туруп дагы морально утулуп калсаң уже болду да. Главное морально, психологически даяр болуш керек, спортсменди даярдаш керек. Демек, ушул экөөнө тең даяр болуш үчүн көбүрөөк турнир болуп туруш керек. Ооба, көбүрөөк чыгыш керек, обкатка кылыш керек балдарды. Коркпой, желание. мисалы кичинекей балдар чыгып атканда, мисалы залда күрөшөт, залда күрөшкөндө канча киши болот? Көп болсо 20-25 киши да. Карап турат да анычы. Карабай эле алада күрөшүп турат. Мелдешке чыкса аякта балки 500 киши карап турат да. 500 киши карап турганда тигилер мынтип өзүн жоготуп коет да. Чоң аренадан. Өздөрүн жоготпосун, мисалы психологически ошондой мелдештерге даяр болсун депчи, көрсүн, көзү ачылсын деп, кийинкисинде коркпой калсын деген максат менен ошо мелдештерге чыгат да. Анткени ал залда мисалы ошол ыкмаларды кылат, бардыгын чабат, эме мелдештерге чыкканда ал андай ыкмаларды кыла албай калат. Анткени ал спортчу үйдө домашний спортсмен деп коет. Анан кийин мелдештерге чыкканда жакшы күрөшкөн спортчулар бар да, 2 түрү бар да. Мисалы залда жакшы күрөшсө, жакта күрөшө албайт. Бир кийинкиси болсо залда күрөшө албайт, бирок жакка чыкканда өзүнүн кандайдыр биз психологически даярдап, коркпой, кандай залда күрөшсө ошентип күрөшүп өзүнө кандай десем, өзүн күрөшүп кетет да. Дагы бир маанилүү нерсе, мына жакында Ош облусунда ушундай жаңы бир комплект татами белекке берилди деп айтты да. Демек, бул эми дзюдо ушул Бишкекте эмес, Бишкекте, анан көбүнчөсү Чолпон Атада, ушул көлдө болуп жүрбөйбү? Башка региондордо кандай өнүгүп атат ушул дзюдо? Ошол былтыр ушул биздин улуттук федерация дзюдо чоң делегация болуп Токио шаарына барып келишти. Токиодо дагы гранд слам болот. Ошол жака барып, ошо Токионун президент федерация дзюдосу менен жолугуп, анан ушундай эмелер берилди да, комплект татамич. Берилгендиктен азыр бүт эле региондордо бар дзюдо. Көлдө бар, Нарында бар, Ошто бар. Оштун дагы аябай курама командалар күчтүү. Жалал Абадта деле бар. Быйыл болсо өзгөчөлүк болуп, 66 кг салмакты Талас өкүлүнүн спортчусу утуп алды да. Ошондуктан бул эмнени билдирет? Бул жакта да спортто машыгып атышат, өнүгүү бар. Балким кийин уже биз мисалы Бишкектин курама командалары ута албай деле калышы мүмкүн, анткени региондордо эле
өсүп атат да. Ошо кызыктырган ушул суроода мисалы үчүн Бишкекте эле машыккандар жалаң бай келип орунду ала береби же региондордон эле? Жок. Демек Таластан ошол жактан эле алат, Жок, алат. Анан эми бала даяр болсо алат. Ал бишкектиктер утуп деле калгандар бар көбү. Региондордо азыр дзюдо Бишкекте эле эмес, Ошто да аябай өнүгүп жатат. Оштун балбандары аябай күчтүү. Соперниктер бар, күчтүү. Дзюдоисттер аябай күчтүү. Демек ошол региондон орун алып атса, ал жакта бир эле спортчу өзү мыкты эмес, ошол жерде ага шарт түзүлдү да, машыктыруучу деген бар, демек. Ооба. Силер Кыргызстандын Бишкек, Көлдөн башка жактарда турнирлерге катышып көрдүңөр беле? Кайсыл жактарда? Кыргызстандын ичин ала турган болсочу. Жалал Абадта, Көлдө, Таласта. Чамча Таласта ушу ар бир регион мисалы өзүнчө турнир Оштодо деле болгон былтырчы. Таласта, Чолпон Атада болуп турат турнирлерчи. Дагы башка региондордо мисалы өздөрү ошо кичинекей турнир уюштуруп чакырганга аракет кылышат да. Жана чемпионаттар болуп атпайбы? Кыргызстан биринчиликчи. Эмнеге Чолпон Атада өткөзөйүн деп атышат? Эмнеге мындай Ошто, Таласта, анткени ошол жактагы спортчулар көрсүн, спорт жактында өнүксүн деген максат менен ушундай чемпионаттарды ошо Чолпон Атага, ошондой башка региондорго беришет да. Региондордо өнүгүп атат. Ал эми кыздар, айымдар ушундай курама командасы кандай да? Бул жагынан азыр Бишкекте ушундай машыгууларды өтүп атыптыр. 20 атлет деп айтышты да. Ушул кандай? Кыздардын деңгээли. Кыздардын деңгээли деле жакшы. Былтыр ошол Будапешт шаарында биздин Кыргызстандын 3 спортчу кеткен, ошо даярдапчы. Ошо 3 спортчунун бирөөсү кыз болгон, Ксения Билдягина деп. Ошол болсо ошол жакта жарым жылдай убакыт жүрүп машыгып келди да. Ошол андан кийин ошол 20 спортчу болсо, азыр Кыргызстандын 23 жашка чейин чемпионаты болот Чолпон Ата шаарында 12-13 март. Ошого даярданып келишат. Жакын деле экен, Жакын деле, аз эле, мисалы 10 эле күн калды. Анан ошол жакта бүт баары машыгып аткандар ошол жака даярданып атышат да. Анан ал жакта сен да калыстык басың, буюрса. Ушул калыстар тууралуу айтып өтсөк да, канчалык маанилүү алардын деңгээли жана канча категориядан турат? 3, 4 категориялары тууралуу. Эми ошо эл аралык деңгээлди алсак, мисалы эл аралык деңгээлдин биринчи эле категориясы ал континенталь деп коет. Былтыр чемпионат Азия болгондо биздин Кыргызстандан 4 киши тапшырды. Бул Казиев Тариел, Лена Исакова Караколдон, андан кийин Кыдыралиев Келсинбек бул Таластан, жана мен болдум Бишкек шаарынан. Бишкек шаарынан экөөбүз болдук, анан региондон 2 киши болду да. Өтө жакшы. Ошондуктан ошо континенталь деп коет. Континентальды ошо 25 жаштан өзү калыстыкты 25 жаштан 55 жашка чейин кылса болот да. 55 жаштан. Андан кийин ошол 4-өөбүз тапшырып, ошо жалпы эле Кыргызстанга келген 24-25 киши келди, экзамен тапшырган. Ошонун 24-өө тең өтүп кетти да. Бул дагы сейрек көрүнүш. Мындай көп кездеше бербейт, анткени Ташкентте башка жакта да экзамендер болгондо көбүнчө учурда мисалы 20 киши болсо 20 кишинин 10-у өтпөй калчу экен да. Ошондой болду. А бизде болсо бир пакистанец өтпөй калды. Ал кишинин өзү дагы деңгээли дагы ылдыйраак экен, ошого өтпөй калды да. Ошондо континенталдык, андан кийин интернешнл болот. Интернешналдан кийин андан кийин мисалы эл аралык федерация дзюдонун эмеси бар, рейтинги бар. Ошол рейтингде 50 калыстын 20сы эле 20-30-у эл аралык деңгээлдеги, мисалы чемпионат мир, гранд слам, олимпиадага болсо жалпы эле 14 эле киши барат да. Ошол алар өзүнчө олимпиадалык калыс деп эсептелет. Олимпиада ошо эң мисалы калыска эң спортчуга деле олимпиадага катышуу бул өзүнчө кыял да. Калыска деле ошо олимпиадага барып калыстык кылган ал да өзүнчө кыял да. Ошол кийинки жакы олимпиадаларына мүмкүнчүлүк барбы, мисалы үчүн теориялык жактан болсо деле сенде? Мисалы азыр континенталь алгандан кийин 4 жылдан кийин интернешнл категория тапшырсак болот. Интернешналга жыл сайын ар бир өлкөдөн бир эле киши тапшырат экзамендичи. Интернешнл өткөндөн кийин андан кийин эл аралык федерация дзюдонун эмеси бар, өзүнүн рейтинги бар да, командасы бар. Ошол катарына кириш керек да. Киргенден кийин анан аякта упай чогултканда мисалы 46 киши болот. 46 кишинен эң күчтүү 14 киши эле барат да олимпиадагачы. Ар бир Азия континентинде ошондой 3 квота берилет да.
Азия боюнча, Азия боюнча 3 эле киши барып ошо калыстык алат Олимпиада оюндарында. Ошонун бирөөсү кыргызстандык болуп калышы мүмкүн, келечекте. Келечекте Негизи, болушу мүмкүн. Ушул Кыргызстанда эң кадыр бартуу калыс же популярдуу калыс деп ким эсептелет? Биз Жейм популярдуу чекилди. эме деп Райский Иван Ивановичти билебиз, ал судейский директор азыр көп учурда. Ал болсо ошол азиатский бийлерди, Азия биринчиликтерин эме болгондо биздин ушул калыстар арасында ветераныбыз да. Азыр эле могу жакында Екатеринбург шаарында Гранд Слам болот. Аякта мисалы калыстар өз ыктыяры менен бара албайт. Аякка чакырышат да. Биз былтыр Кадыралиева Айзада барган чакыруу менен атайын. А быйыл болсо ошо Досалиев Давлет барат. Атайын ошол эл федерация дзюдо өзүнө чакыруу жөнөтөт да. Алар толук өздөрү каржылап ошол жактан Ошол Россиянын федерация дзюдосу өздөрү каржылайт. өтө жакшы. Анан ушул дзюдодогу кийимдерге кайрылсак да, өзгөчө аябай катуу бир кездемеден тигилген ошол жактары кандай? Мисалы үчүн бирөө жаңы дзюдону баштаса, ага эмне керек? Ошол кийимдеринен баштасак да. Кимоно. Кимоно Арс керек. үстү. Ошол эле анан болду. Калоо керек, Калоо керек. Калоо керек. Тренировка, желание керек биринчи очередь. Ошол кимоно кандай кездемеден жасалат? Аябай катуу болот го? Пахтадан. Пахтадан тигилет. Ошонун башында жаңы барганыңарды элестетсеңер да, жаңы машыгып баштаганда колуңар ооруп калчу беле ошол? Пальчиктерим. Жаңы тренировка кылганда колуң, денең бүт ооруйт, бир жума, анан кийин уже көнүп кетесиң. Анан уже өзүңө жага баштайт каждый тренировка. Уже мотивация боло баштайт. Жана адамдын эң назик жери ошо колдордун учу болот экен да. Анан силер кантип бышырасыңар ушул колуңар? Же машыгып жүрөбү? Өзү эле Бышкат, мозоль. Со временем өзү эле бышат. Кандай бышкат. Тырмактар сынат, колдор чыгат, пальчиктер. Уже көнүп каласың. Көнүп калгандан кийин эми маселе жок. Чыгып кетет кичине мынтип түзөп кайта жүрүшүп бересиң. Силердин мисалы үчүн кайсыл бир олимпиада чемпиону, азыр атын унутуп атам, бурятиялык ушу Советтер Союзунун атынан чыгып жүргөндө өз учурундачы. Ошол айтат, мен күндө келип бир ыкманы прогиб деп коет эмеспиз. Ошол бир ыкманы күндө келишкенде түшкө чейин мисалы үчүн 300 жолу, түштөн кийин дагы 200 жолу ошону эле кайталап кете беришкен да, жанагындай сүйгөн ыкмасы өзүнүн. А силер ошол өзүңөрдүн ишенген ыкмаңар, жакшы көргөн ыкмаларыңар кандай? Кайсыл ыкмалар? Меники скален, двухсторонний скален деп. Со стойки спинка көп эле. Резервте жакшы эле бар. Арсеналыңар кенен силердин. Меники ар кандай беле. Абалга жараша, ошол машыгуу процесси кандай жүрөт да? Силерде бир күн келгенде бир эле ыкманы үйрөнүп кетип, мисалы үчүн бир жума бир ыкмага ошондой көңүл бурасыңарбы же ар күндө? Физики по заданиям иштейсиң, тренер келет, өзү план жазып келет. Ошо менен дальше иштейсиң да. Там на скорость иштейсиң, отработка кыласың, движение, партер болот өзүнүн. Срывы, партер. Функционалдык даярдайт. Функционалдык болот, ал обязательно керек. Физически, функционально обязательно керек. Ушул функционалдык даярдык бул деген мисалы үчүн жана интенсивдүү кыймыл аракет керек болот го. Кросс, 100 метровка, 200 метр, 400. Айрыкча жанагы убакыт соңуна жакындап бара жаткан учурда байкалабы өзүңөргө кээде чарчап, кадимкидей кыйналып баштаганча? Башында чарчап кыйналасың, бирок аяк жагында наоборот ачылып кетесиң да, еще больше. Утулуп атсаң ошо ачыласың да. А наоборот утуп атсаң кечке эле убакыт өтпөй калат. Убакыт өтпөй 10 секунд же 1 минут сага 1 сааттай эсептелет да. Анткени сен колдоруң деле чарчап калат, күчүң деле, ал болсо сени болсо ал спортчу сени кубалап баштайт да. А сен болсо качып эмелер кылганда уже мисалы көбүрөөк күчүң кетиресиң да. Психологически да аябай кыйналасың. Ошол моментке даярданыш керек да, биздин спортсмендерди не только мисалы обороняться эткенге даярдаш керек. Утуп атасың, значит, ошону удерживать кылыш керек, кармап калыш керек. Биздики ошол кичине мындай проблемныйраак да, утуп атып, там утуп калган. Өзүң сүрдөп кетесиң уже, чабасың, мисалы бир бросокко чабып утуп атасың и дальше артка эме бере баштайсың да. Мен утуп атам, уже мен качыш керек. Психологически даярдаш керек ошого. Туруштук бергенге үйрөнүш керек, за захват. Нюанстар көп да. Ошентип азыр эми Кыргызстандын чемпиону болдуң да. 2 жылдан кийин Токиодо Жайкы Олимпиада оюндары, ошого
кандай оюң бар өтүп ал жакта байгелүү орунга илингенге? Буюрса ойлор бар. Мен кичинекей кезимде эле ушу тренировка даже баштай электе эле ушу олимпиадага барам деген максатым бар болчу. Мен тренировканы баштаганда эле уже определенный бир максат менен келгем да, олимпиадага барам, мен жакшы результат көрсөтөм деп. Анан үйдө иним дагы менен чогуу тренировка кылат, бир салмакта күрөшөбүз. Анан ата-энебиз дагы бизди спорттон колдойт да, жакшы колдойт. Поддержка берет. Анан олимпиада ар бир спортсмендин максатында бар да, мечтасы. Ошо олимпиадага даярдануу, олимпийский медаль это ар бир спортсмендин мечтасы. Сен быйылкы жылга өзүңө койгон тапшырмаң, максатың кандай? Быйылкы жылга буюрса мынакей ушу келе жаткан 12-13 мартта бизде чемпионат Кыргызстанда болот. Кудайым буюрса ошол жерден көрсөтөм өзүмө. Жакшы эме кылып, цель коюп, ошону улуш керек болот. Демек кыска эле вот азыркы жакынкы турнир, э? Андан кийин Азия оюндарына деген максаттар бар. 14-майында кудайым буюрса ошо Азия болот, Ливан деген шаарында. Ошол жака максат. Мисалы Кыргызстан чемпионат уткандан кийин, андан кийин уже Азия оюндарына башка жол ачылат да. Гран-при, Гран-слам. Ошондон мисалы булагы баштапкы тепкичи демек Кыргызстан чемпиону болуш керек, э? Мындай айтсаң, сен мисалы ошол чемпионат утсаң, сага жыл бою ошол күндүн нуру тийип турат да, сен ошо кайсы жака болсо барып мелдештерге барып, ошол жыл бою сен кайсы мелдештер болсо өзүңдүн кандай десем, жакшы күчүң сынайсың, жакшы ийгиликтерге жетишкенге аракет кыласың да. Эр аралык деңгээлде. Эми ушул акыркы суроолордун бири спорт сен үчүн эмне? Спорт же дзюдо ушул сен үчүн эмне да? Эми бул спортко мен өзүм 16 жашымда киргем, 2008-жылы. Бул спорт мисалы азыр өзүм турушум, өзүм жашоом эле да. Анткени мен күнүмдүк жашоомдо 24 саат бою дзюдо бар да. Каяка барбасаң, жумушка барсаң дзюдо, машыгууга барсаң дзюдо, ошентип эле биз дзюдону дагы түш көргөндө дагы жатканда да унутпайбыз го дейм. Көптөгөн видеолорду көрүп турабыз, түшүндө дзюдо көрүп турат анан. Демек, дзюдосуз жашоо жок болуп калды, э? Мындай токтогондо Бекболот сыяктуу балдар ийгиликке жетишкенден кийин көрүп аябай кубанасың, бизге аябай чоң майрам болду. Ошол бардыгы машыктыруучуларды, биздин президентти, жалпы күйөрмандарды бардыгыбызды ошол болуп 3-чү орунга ээ болгон менен куттуктайм. Жана ошол Дүшүлдөр шаарына барышына бул Микулов Талант Асылбекович деген кандай десем чоң салымын кошту да. Ошо эмеге барсын деп Дүшүлдөргө. Ошого да терең ыраазычылыгымды билдирем. Өтө жакшы. Анан ушул эле суроо, дзюдо спорт сен үчүн эмне, сен үчүн эмне? Мен үчүн бул жашоом десем болот. Мен анткени 7-классында тренировканы баштагам. Уже как 8 жыл, 9 жылга кетти. Ошодон бери эле дзюдодон калтырбай эле, мен башка спортко да барам эмесмин, түз эле дзюдого келгем да. Мен үчүн эми көп, мен целая жизнь деп койсо болот да бул. Жашоонун маңызы болуп калды. Жашоонун маңызы бул. Бул байки спорт деген эми байки для меня как жизнь да бул. Жашоого мотивация. Жашоодо мотивация. Бардыгыбыз эле ошо дзюдо менен жашап эле алганбыз да. Анткени күнүмдүк бул балдарды эле мисалы калыс болуп жүргөндө деле кичинекей балдар көрөсүң, карасаң эле чоңоюп калат да. Убакыт тез эле өтүп кетет да, зымырап элечи. Ошол эле кичинекей балдар утуп жүргөн, ыйлап жүргөн балдар карасаң уже Кыргызстан биринчилигин утуп аткан болот да. Өтө жакшы. Эми акыркы суроо жолубуз эркин микрофон силерге. Ошо эми жалпы кыргызстандыктарды эмелерди айтып кетмекчимин, ушу спортту сүйгүлө, спорт менен машыккыла, жалпы гана дзюдо эмес, башка спорттун түрлөрү. Мисалы, ар бирөөгө эле печенесине жазылган эмес, дзюдодон чемпион болду депчи, балким легкая атлетикадан, дагы волейбол, футбол боюнча да. Командалык оюндар. Ошого кыргызстандыктар жалпы айтып кетерим, спортту сүйгүлө, спорт менен машыккыла жана спорт менен болгула деп ойлойм. Силерге каалоо тилекчи. Мен деле ошо эми спорт менен машыгыш керек. Эркек бала деген эркек болгондон кийин, значит, жашоодо күчтүү болуш керек. Тренировка кылып, сен келечекке буюрса өзүңдүн бир семьянын атасы болосуң. Ошон үчүн эркек бала деген күчтүү болуш керек, тренировка кылыш керек. Независимо только дзюдо деп айтпайм мен. Ар бир баланын өзүнүн цели бар, ар кайсы спортто. Талыкпас эмгек главное. Анан ошондой эле жана Болот Токтогоновду да куттуктап кетмекчимин.
коло медали менен буюрса дагы ийгиликтерге жетишкенге аракет кылабыз. Омарбек сен. Дзюдого келип өзүңөрдү көрүп, өзүңөрдүн күчүңөрдү көрүп, ушу спорт обязательно нужно, керек, каждый мужчина болуш керек кишилерге. Жаштарга кеңешиң? Ушу жаштарга кеңешим ушу. Ошо сиздерге рахмат, келип студияга келип мына убактыңарды бөлүп бергениңерге. Себеби азыр чет өлкөгө Анталияга учат турсуң, аман сен жетип ал жактан дагы ийгиликтер болсун. Ошондой эле силер буга чейин эле эмгек кылып, результат, жыйынтык көрсөттүңөр. Бул башталыш болсун. Кудай буйрса, эл аралык чоң турнирлерде Кыргызстан желегин далай желбиретесиңер деген үмүттөбүз. Жана ошондой эле калыстык деңгээлде мына урматтуу спорт күйөрмандары, ошентип спорт тайм берүүсү соңуна келип калды. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Кийинки чыгарылыштардан жолукканча саламатта туруңуздар.